Кыргызстанда 29-июлга карата коронавирус дагы 930 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Маалыматка ылайык анын ичинде Бишкек шаарында 528, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 142, Ош облусунда 43, Талас облусунда 16, Нарын облусунда 17, Ысык-Көл облусунда 57, Жалал Абад облусунда 67, Баткен облусунда 56 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 1460 адам илдеттен сакайды деп айтылат штабтын билдирүүсүндө. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен өлкө боюнча 13 бейтап каза болгон. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 3746 бейтап, үй шартында 12164 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 161015 адам коронавирус жуктурду. Алардын ичинен 140499 киши айыгып чыкса, 2301 адам каза болду. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 505 миңден ашты. Алардын 112 миңден көбү 2 дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1 миллион 55 миң чамалуу запасы бар. Бул 28 июль кечки саат 5ке карата маалымат. Эмделгендердин эсеби Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин электрондук саламаттык борборунун маалымат базасында күнү-түнү жаңыртылууда. Кыргызстандыктарды эмдөөгө негизинен Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы, андан тышкары Европа өндүрүшүндөгү AstraZeneca жана Орусиянын Sputnik V препараттары колдонулууда. Вакцина 18 жаштан өткөн жарандарга 2 дозада акысыз сайылат. Аралыгы 21 күн болууга тийиш. Коронавирус менен ооруган бир бейтаптуу 14 күн дарылоо үчүн $1000 чейин каражат сарпталууда. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров социалдык тармак аркылуу билдирип, кыргызстандыктарды вакцина алууга чакырды. Акыркы күндөрү ооруканага түшкөндөрдүн 100% вакцина албагандар болуп жатат. Бюджетибиз ансыз да эңшерилип турганда ого бетер оорчулук жаралууда. Жалпысынан $20 миллион жакын каражатка вакцина алып келип жатабыз. Андан тышкары бир бейтапты 14 күн дарылоо үчүн $1000 чейин каражат сарпталууда деген ал. Мамлекет башчы эмдөөдөн өтпөгөндөр өзүнө эле эмес, жакындарына, кошуналарына жана мамлекетке чоң зыян келтирип жатканын кошумчалап, элден вакцина алууну суранды. Парламент Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу президент Садыр Жапаров сунуштаган мыйзам долбоорун кечээ 2 жана 3 окууда колдоду. Жыйынга документ өзгөртүү менен киргизилди. Ага ылайык 36 депутат мажоритардык, 54 преференциалдык система менен шайланат. Ал эми босого чек 3-төн 5%га көтөрүлгөн. Ар бир 4-чү депутат аял болсун деген квота киргизилди. Жыйында сүйлөгөн депутаттар президент бир мандаттуу шайлоо системасын калтырууну талап кылып, калганын өзүңөр чечкиле деп айтканын билдиришти. Натыйжада 107 депутат макул, 2 каршы добуш берди. Эми мыйзам долбооруна президент кол койсо күчүнө кирет. Бир ай мурда өтпөй калган жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору кайрадан добушка коюлуп, колдоо тапты. Демилгечи депутаттар Айнура Осмонова менен Гүлшат Асылбаева кайра добушка коюуну сунуштаган. Ошол эле учурда депутат Акуло Бердиев мурда жаңылып добуш берип алганын айтып, ал да кайра добушка коюуну суранды. Бирок Дастан Бекешев муну менен регламент бузулуп жатканын айтып чыкты. Мен түшүнүп жатам, президент бул мыйзамды өткөрүү керектигин айтты. Бирок мен түшүнбөй жатам. Силер жөнөкөй киши эмессиңер да. Депутат кандай добуш берип жатканын билиш керек. Президент айтса эле позицияңарды өзгөртө бересиңерби? Регламент боюнча 6 айдан кийин жаңы парламент келгенде карай берсин, деди Бекешев. Бирок анын сунушу колдоо тапкан жок. Натыйжада добушка коюлуп, 97 депутат макул, 5 каршы болду. Чүй жана Ысык-Көл облустарында туристтик мезгилде жол кырсыктары көбөйүп жаткандыгына байланыштуу бир нече жерде кошумча посттор коюлат. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугунун башкы башкармалынан билдирди. Ага ылайык жол кыймылынын эрежелерин аныктаган посттор Кемин, Балыкчы, Чолпон Ата шаарларында жана Чоктал айылында коюлат. Посттордо жол тескөөчү кызматкерлер менен чогуу наркологдор жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү иштешет. Акыркы жумада республикада 14676 жол эрежесин бузуу аныкталды. Айдоочулардын көбү ылдамдыкты ашырып айдаган, жол белгилеринин талаптарын аткарган эмес, тиешелүү документтери жок жүргөн, мас болуп рулга отурган, айнектерин караңгылаткан жана башка себептер болгон.
Президенттик администрация мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамын өзгөртүүнү сунуштады. Анда кызматкерлер үчүн жаңы кепилдиктер каралды. 23-беренеде кызмат адамдарына кошумча дем берүү максатында мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алынча башкаруу органы материалдык эмес жүйөлөштүрүү тутумун колдонору жазылган. Учурда колдонулуп жаткан мыйзамда алкыш жарыялоо жана башка сыйлыктарды берүү гана каралган. Ал эми жаңысында ага кошуп мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 30 жыл жана андан көп иштеген адамдарга 1 миллион сом өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөө сунушталууда. Бул соңку убакта иштеп жаткан мекеме тарабынан берилет. Мындан сырткары мындай категорияда кызматкер бюджеттин эсебинен өмүр бою медициналык тейлөө менен камсыздалат. Ал акыркы иштеген жери боюнча таризделет. Ал эми кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда ден соолугуна зыян келтирилип же кесиптик оорунун кесепетинен майып болуп калса, ага 500 000 сом өлчөмүндө бир жолку компенсация төлөнөт. Кызматчы өлтүрүлгөн же кесибине байланыштуу ооруга кабылып же ден соолугуна келтирилген зыянга байланыштуу каза болгон учурда анын үй бүлөсүнө 1 миллион сом өлчөмүндө бир жолку компенсация берилет. Азыркы колдонуудагы мыйзамда компенсациянын суммасы өкмөт тарабынан аныкталары жазылган. 2021 июль айынын аягына чейин Кыргызстандын банктарына салынган аманаттын көлөмү 200 миллиард сомдон ашкан. Мындай жыйынтыкка Улуттук банктын маалыматтарын карагандан кийин келүүгө болот. Улуттук банк депозиттеги каражаттарды каттоого алып турат. Мындан тышкары бул көлөмгө эсептөөдөгү акчалар да киргизилген. Аманат каражаттар жеке жана юридикалык жактардыкы экени айтылды. Июль айынын аягына карата депозиттердин көлөмү 201 миллиард 820,8 миллион сом деп бааланган. Анын ичинен 114,8 миллиарды улуттук валютада, калганы чет элдик валютада сакталган. Белек этсек, депозиттин жалпы көлөмү рекордтук көрсөткүчкө жеткен. Май айынын аягында ал 193,3 миллиард деп бааланган.